саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоорун мен колдоймун. Менде Жогорку соттун судьясы Бакирова айымга суроом бар. Коррупция боюнча мыйзам долбоору каралып атат азыр. Урматтуу Жогорку соттун судьясы, сизге Авилова деген ким болот сизге? Кандай тааныш болот сизге? Жалал-Абад шаарынан. Жалал-Абад шаарынан? Мен тааныбайт экенмин. Тааныбасаңыз сизге айтып коеюн, урматтуу депутаттар, азыр коррупция боюнча мыйзам долбоорун карап атабыз. Жалал-Абад шаарында Авилова деген убагында мыйзамсыз жашылдандыруу жерин кызыл китепке алып өткөзүп, ошол жердеги госрегистр сот жообуна тартылып, штраф менен ал убагында баа берилген сот тарабынан. Бирок мэрия жазган арызды биринчи, экинчи инстанция дайыма утуп келет. Жогорку сотко келгенде сиз тарабынан дайыма жардам берилип, ошол процессти дайыма сиз артка кайтарып келесиз. Экинчи, прокуратура тарабынан дагы бул биринчи, экинчи инстанцияда ошол жокко чыгарылган кароону сиз дагы дайыма арка ошол Авиловага жардам берип келесиз да. Мына кече жакында дагы ушул жашылдандыруунун Жалал-Абадтагы шаарынын өкүлү сотко бергенде биринчи, экинчи инстанция Жалал-Абад шаарынын эсебине чечилген чечимдерди жогорку сотто сиз ошонун составында болуп, кайра ошону кайтарып койдуңуз да. Мамлекетти сиз 2-3 жолу мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, жеке таанышыңыздын же жеке коррупциялык элементтердин негизинде сиз ошол тарапка жардам берип жүрдүңүз да. Эми азыр мыйзам долбооруна сиз келип отурасыз, мен айтпаганга айтышка туура келип отурат ошол нерсени. Эгерде сизде судья болсо Алмаз Акунжанович, мамлекеттин кызыкчылыгы болуп турган кезде, азыр мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн коррупция мыйзамын биз карап атабыз. Биздин Жогорку соттун судьясы Бакирова тарабынан ошондой жеке кандайдыр, мен билбейм, кандай таанышыбы же чын эле баягы коррупциялык бир эмелер барбы, аны мен билбейм. Дайыма ушул кишини, урматтуу ГКМнын өкүлдөрү, сиздер иликтесеңиздер болот. Ошол 3 процессти тең ушул айым тарабынан ошол бир тараптуу чечилип, эки инстанциянын чечимдери жокко чыгарылып, жогорку соттон дайыма ошол тарапка жардам берилип келет да. Мен сиздерден суранам, өтүнөм, ушул эме боюнча бир чечим чыгарып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз.